Бирок кара дубалардын дарысын сурашат да, бизде кантип дарыланабыз анан. Мисалы мейли окутулуп калдык. Эми эмне кылалы десек, биринчиден ошол сиз окутуп калган, сиз мисалы бир рукуячыга барган болсоңуз, дем салуучуга барган болсоңуз, эмне экен, сизде кара дуба бар экен десе, бир адам эмне кылдың десе да айтпаганга аракет кылыш керек. Менде кара дуба бар экен деп айтпаганга аракет кылыш керек деп айтабыз. Эмне үчүн антип айтпаш керек десек, анткени ошол окутуп койгон адам болушу мүмкүн ошол. Деп жашырын кыла деп айтабыз. Көз тийип калыптыр. Барып келдим, маша Кудай шүгүр, башым ооп жүрдү эле, кыйналып аттым эле, жакшы болуп калдым деген сөздү айтыш керек. Бардыгын айтып бербеш керек бул нерсени. Эмне үчүн анткени себеп сизди ошол адам келип сурашы мүмкүн. Керек болсо эмне экен, улам ден соолугун сурай берет аларчы. Ошол себептен субханалла эмне экен, айтпаганга аракет кыла деп айтабыз. Бул бир. Анан экинчиси, бул нерсеге көбүрөөк садака, анан Куран менен алек болгонго аракет кылыңыздар. Валлахи, Алланын аты менен айтам. Чын кимде дайыма Куран менен алек болуп жүргөн болсо, акыр түйү субханалла күйүп жок болот. Бардык ошо кара дуба, ошол субхана көз, кадимде. Кандай деп атсак, Куран менен дегенибиз, Куранды менен алектениңиздер. Кадимгидей арабчасын окуган үйрөнгүлө, арабчасын окуган үйрөнгүлө, машалла. Анан кийин ошону, мисалы Бакарадан баштап туруп Наска чейин окуй эле бериңиздер. Ким дары издеп жүргөн болсо. Ал эми кээ бирлер бар, мындай өзү эме кылгысы келбейт, бирок мисалы мен окуп берип атпаймын силерге. Мен окуп атканда, мисалы болсо бир 70% болушу мүмкүн. Кээ бирлерге 80% болушу мүмкүн. Кээ бирлерге 90% болушу мүмкүн, бирок эч качан 100% болбойт. Сен качан өзүң кошулгандан 100% болот.